Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін біз диніміздің пайдалы болған, ардайым айтып жүрген иман келмесінің тура айтылышын өтөбүз. Иман келмесінің тура айтылышы Ла илаха иллаллах. Эми бұл иман келмесінің әрбір сөзіне кеңири токтоло кетсек. Эң эле алгачкы Ла илаха сөзү. Бұл сөзді ланы көбүрөөк созуп айтканга өзгөчө маани беребиз. Анткени эгерде созулбай айтылып калса, анын мааниси таптакыр өзгөрүп кетет. Мисалы катар алсак, Ла илаха иллаллах деп созбай айтсаңыз, анда Алладан башка эч бир кудай жок деген тура маанинин ордуна чындыгында Алладан башка кудай бар деген тура эмес, тескери маани келип чыгат. Мына ошондуктан ла деп көбүрөөк созуш керекпиз. Ла илаха дегенде лам алиф эки аракеттен 6 аракетке чейин созулат. Эки аракет дегенибиз ла илаха иллаллах болсо, ал эми 6 аракет ла илаха иллаллах. Жана ушинтип созуп айтуу тажвид аалымдарынын айтуусуна караганда бул сооптуураак. Эмне үчүн? Анткени биз канчалык созуу менен Аллах Тааланын улуулугун, Аллахтын жалгыздыгын билдирген болобуз. Мындайча айтканда, Аллахтан башка эч бир кудай жок деген бир күчөтмө маанини берген болобуз. Ал эми экинчи биз көңүл бура турган сөз илля сөзү. Ла илаха иллаллах дегенде илля сөзү. Илля сөзү айрым учурларда илаллах деп айтылып калат. Мындай учурда дагы толук талаптагыдай маани чыкпай калат. Ошондуктан илля дегенде таштитти билдирип айтканга өзгөчө маани бериш керекпиз. Ла илаха иллаллах. Ал эми үчүнчү биз көңүл бура турган сөзүбүз Аллах сөзү. Аллах дегенде ламды тафхим менен жоон кылып, жана аягында келген ха тыбышын аралаштырбастан алкымдын эң түп жагынан чыккан ха менен Аллах деп ооз толтуруп, ламды жоон кылып, ханы билдирип айтыш керекпиз. Ал эми Аллах жоон гана ханы билдирбестен Алла деп коюу, же болбосо Аллах же Аллах деп айтуу, булардын бардыгы туура эмес болуп калат. Мына ошондуктан Аллах деп канчалык биз күчөтмө маани менен ооз толтуруп айтсак, иншаллах, Аллах буйрса, Аллах да өзүнүн сүйүүсүн биздин жүрөгүбүзгө, ал эми жашообузга өзүнүн берекеси менен толтурат. Мына ошондуктан урматтуу бер туугандар, бул келиме, иман келимиз, биздин динибиздин пайдабалы, биздин динибиз мына ушул келимеден башталган себептен ушул келимени туура айтканга өзгөчө маани бериш керекпиз. Жана кичинекей балдарыбызга дагы, наристелерге дагы жаш кезинен туура айтканга машыктырыш керекпиз. Бул келимени канчалык көп айтсак, иншаллах, Аллах Таала симен бизди өзүнө болгон сүйүүсүн, өзүнө болгон ишенимди Аллах Таала бекем кылат, жана өлүм учурунда дагы Аллах Таала ушул келимени айтып өлгөнгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, ар дайым зикир кылган сайын, бул келимени айткан сайын, жоон гана айтып койбостон, бул келименин ар бир тамгасына, сөзүнө толук көңүл буруп, тажвид эрежелеринин негизинде айтсак, мына ошондо бул келимени тажвид менен айткан сайын Аллах Таала симен биздин иманыбызды күчөтүп, бекем кыла берет. Аллах Таала бардыгыбызга иман келимесинин акыйкатын жүрөгүбүзгө берсин.